Мунапс боюнча айтып кетейин. 291 токтом чыккан өкмөттүн. Ошол убагында баягы мыйзамсыз жерлерди басып алып, ошол жерге курулуштар жүрүп, анан бүгүнкү күндө ошол жерлерди мыйзамдаштыруу иштери жүрүп атат. Бир гана ушул Барпайыл өкмөтүндө биз жакын арада 715 жарандын мыйзамсыз салынып калган үйүн мыйзамдаштырып бердик. Аны да ушул регион телеканалынан чагылдырып, айыл өкмөттүн имараттын ичинде ошол кызыл китептерин берип, элге түшүндүрүп айттык. Арыз менен кайрылып, ошол бир аз төлөмдөрү бар. Кээ бир жарандарыбыз айтып атат, барсам акча сурап атат депчи. Бул жана архитектурага төлөнө турган акчасы бар. Госрегистрге 3,5 миң сом, кызыл китепке ошол төлөмдөрдү төлөсө, мыйзамдуу алып берет. Азыркы кезекте ушул Кызыл Туу, Кара Дарыя айыл өкмөттөрү жакын арада дагы мыйзамдаштырып беребиз. Анан айтып коюшубуз керек, баягы ушул Мунапска кирип кетет деп кээ бир жарандарыбыз жанагы бош турган үлүшүн же болбосо дагы айыл чарба багытындагы жерлерди ар кандай махинация кылышып, ушуга киргизип, анан кийин өндүрүш баягы бир здание салып сатабыз деген да жарандарыбыз кезигип калып атат да. Ал нерселерден биз тапшырма берилген, эч кандай жанагындай бош жерлер бул Мунапска кирбейт. Салынып калган үйлөр, фундаменттер да кирбейт азырынча. Ошону да телекөрүүчүлөргө кайрылып кетейин. 10 жылдан, 15 жылдан бери үйүнүн документи жок жарандардыкын гана биз мыйзамдаштырып беребиз.